Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Туугандар, баягы силер уже баарыңар көрдүңөр болуш керек. Интернет тармагына кеткен боюнча Дороховодо LG заводуна келген биздин мекендештер, жарандар. Буякта мекендештер дегенде биз байкелер экен, аталарыбыз менен тең кишилер экен. Ошого биз баягыдан бери жардам сурап кайрылып аттык. 2-3 күндөн ушул жерде жүрөбүз. 2-3 күндөн бери ар кандай адамдар келди. Жети областтын өкүлдөрү келди, миграционный службанын өкүлдөрү келди, дагы элчиликтен келди, юристтер келди. Ошону менен ал өкүлчүлүктөрдөн дагы өзүбүздүн мекендештер да келди, биякта иштеп жүргөн таксисттер келди, таксист балдар келди. Ар ким өзүнүн ар кандай жардамдарын көргөзүп атты буюрса. Бирөөсү тамак ашын алып келип берип атты, бирөөсү суу буусун аркы-меркеге алып келип берип атты, колунан келгендер тыйым менен жардам берип атты. Биз бул ушу видео обращениени тартып аткандын себеби элге дагы айтып коелу деди керек. Сбор боюнча отчет берип коелу дегенбиз да. Ошондо Нарын Теңир Тоо уюмунан 2000 рубль берип кетишти. Кече келип. Посольстводон келгендер 4500 рубль, такси кейчи балдары келип 3000 рубль берип кетишти. Анан буюрса эртең ошо такси кейчинин балдары 12 кишини жумушка орноштуруп атышат. Фонд 77 3700 рубль, Алато групп, Медиар, Эрлан деген жигиттерге да ыраазычылык айтабыз. Ошо алар 2 адамды Кыргызстанга өздөрү жол киресин төлөп беребиз, аркы-меркеден туралап беребиз деп Кыргызстанга өзүнүн ичара четишип, машиналар салып уже алып кетишти да. Алар Кудайым буюрса 2 бала уже жолдо. Анан Мундус коомунун төрагасы Талай байке 5000 рубль берип кетти. Анан баягы оңдой кетчү нерсе посольство эмес, миграциядан келген байкелерден ошо биз өкмөт эмелерибиз деп келген адамдар берип кеткен болсун жанагы 4500 рубль. Анан биз дагы чоң рахмат айтат элек. Бегимай деген бир карындашыбыз бар дейт. Ошо Москва шаарында ошо 12 адамды жумушка орноштуруп, жатаканасын регистрацияларын жасатканга аябай жардам берип атат. Кудай буйрса байкелердин баары отурат, эртең менден баштап акырын жөнөй башташат. Андан деле көп биздин атыбызды чыгарбагалачы деп сурангандар да болду. 1000 сом аяктан келди эле, атын чыгарбагалачы деп суранып кетти да. Биз алар азы үчүн кылып атабыз деп, просто биздин монтип кайрылып аткан себебибиз эме болуп атат. Кандай десем, отчет берип коелу, чтобы биз ар кимдин ою ар башка экен, соответственно, акча жеп алды, тигип алды, бул алды эмес, алган акчалардан болгону биз эң крупныйраак кетирген акчаларыбыз бул жатаканага 2 күндүгүн эмесин 2-3 күн болуп кетти. Ошол 3 күндүн тамак ашына соответственно кетип атат. Анан бир ошо акчанын эсебинен бир байкеге биз чисто өзүбүз регистрациясын жасап берип, Кудай буйрса ал байке эртең жол жумушуна чыгып баштайт соответственно. Калган ушу продукт менен кетти, бир канча тыйын калды. Болдубу? Такси Дороховодо 2100 рубль калыптыр. Ошо 2100 рубльди аны да биз өзүбүз да кошумчалап туруп, Кудай буйрса регистрация жасап берген атабыз. Бизде список. Анан айта кетчү нерселер бул сбор средств боюнча отчетубуз болду. Анан дагы Кудайым буйрса четтен келген бизди интернет тармактардан көрүп калган адамдар да келди. Ал кишинин атын атап кетсек, фамилия аты жөнүн суралган жокпуз, бирок Майрам деген эжекебиз ал өзүнүн күчү менен өзүнүн милдетти алып, 3 адамды жумушка орноштуруп, документтерин туралап, 1 айлык жатаканасын төлөп, баарын жайгаштырып, ошол жерден 3 адамды алып кетти да ал адам. Ал адамга да биз чоң ыраазычылыгыбызды айтабыз. Такси кейчи групптун балдарына да чоң рахмат айтабыз. Ошол аркылуу жана Бегимай деп айтылып кеткен кыздын аты ошолор аркылуу табылып атат. Кудайым буйрса аяка 12 адам кетип атат. Дагы 2 адам Актан деген жигит айтып коелу, фаркына кирди да. Эң ушу мына бүгүн кечке биякта эртеден кечке жүрүп, Актан деген бир ушу Москва шаарында чачтарач болуп иштеген өзүнүн жерлеш бар экен. Ошо эртеден кечке ошо биздин байкелердин чачтарын тегиздеп, жүзүн суулап дегендей ал жигитке чоң рахмат. Өз кызматын көрсөтүп, колунан келген жардам ушу деп өзүнүн жардамын берип кетти. Тугайым алхамдулилля баары шүгүр. Баарыңарга чоң рахмат.
көмөк көргөзгөндөргө, жардам көргөзгөндөргө чоң рахмат айтабыз. Биз да абдан кубанычтабыз. Кыргызда мындай мисалы үчүн Москвада мынчалык мекендеш адамдар мындай кандай десем, патриот адамдар аябай көп экен. Өнө берели, өсө берели, ушундайыбыздан жазбайлы, бири-бирибизден жардамыбызды аябай эле эч качан. Рахмат силерге. Tamam.